Президент Садыр Жапаров Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байденге Кентукки жана коңшу штаттарындагы куюндан улам адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Акыркы маалыматтарга караганда Американын Кентукки штатындагы бороондо каза тапкандардын саны 100 кишиге жеткен. Жергиликтүү бийлик Кентуккиде өзгөчө абал жарыялагандыгы белгилүү болгон. Губернатор Энди Бешир бул бороон штаттын тарыхындагы эң ири кырсык болгонун билдирди. Ошондой эле Теннисиде 3 киши, Арканзаста 1 киши каза болгон маалымдалды. Буга чейин Иллинойс штатындагы торнадо Amazon интернет ритейлеринин кампасын талкалап, кеминде 2 адам каза болгон. Имаратта 50дөн 100гө чейин адам болгон. Булак Бишкек 24 KG. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. Кечээ 12 декабрда Ош облусунун аймагында жер силкинүү катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Анда маалымдалгандай 18:22-де очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Кара Суу районунун Коммунизм, Жаңы Арык айылдарында жана Ноокат районунун Алмалык, Жатан жана Үчбай айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Булак ынтымак KG. Бишкек мэриясы балатынын жасалгасына 5,687,500 сомго тендер жарыялады. Активист Атай Бейшенбек болсо, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевди алдамчыга салыштырды. Тагыраагы Айбек Жунушалиев жаңы жылдык балатынын жасалгасына мурдагы жалтырак жултурагын колдонуп, акча үнөмдөйбүз деп эл алдаган. Бирок ал 5,687,500 сомго тендер өткөргөн дейт Атай Бейшенбек. Сатып алуулар сайтында тендер боюнча маалыматты көрсө болот. Мында мурда шаар башчысы жаңы жылдык жасалга үчүн чыгым кылбай, өткөн жылдагы жасалгаларды колдонуп, үнөмдөп жатканын билдирген болчу. Булак Коом пресс. 12 декабрда Акжол Махмудов менен Роман Власов 3-чү ирет видео байланыш аркылуу маек курушту. 1 саатка созулган ары кызыктуу, ары тамашалуу маекте балбандар жеке жашоолору, спорт болгон көз караштары жана алдыдагы пландары тууралуу да кеп кылышты. Алгач эле алдыда боло турган беттештин маанилүүлүгүнө токтолуп, Роман Власов Акжол Махмудов Олимпиада оюндарында дүйнөдөгү эң мыкты балбандардын бири экенин жана укмуштуудай күрөшкөнүн белгиледи. Ал эми Махмудов Власовду алдыдагы беттешти утуп алуу ниети зор экенин, муну менен кыргыз күрөш мектеби дүйнөдөгү күчтүү мектептердин бири экенин далилдөөнү кааларын айтты. Балбандар ошондой эле беттештин күнүн май айынын аягына белгилешти. Мындан тышкары январь айында Москвада, апрель-май айларында Кыргыз өлкөсүндө бирге машыгууларды өткөрүүнү макулдашты. Беттештен тышкары алар чогуу Орусияда жана Кыргыз өлкөсүндө мастер-класстарды, маалымат жыйындарын жана кайрымдуулук иштерин жасашат. Өз кезегинде Акжол Махмудов тизесинен жаракат алып операция жасатуу керек болгон учурда жардам көрсөтүү ниетин билдирген үчүн Роман Власовго ыраазычылыгын билдирди. Булак Супер KG. 12 декабрда UFC боюнча дүйнө чемпиону Валентина Шевченко Ош шаарына келди. Мушкерди Ош аэропортунан салтанаттуу түрдө тосуп алышты. Шевченко Султан Ибраимов атындагы драма театрында күйөрмандары менен жолугушту. Мында Шевченко алардын бардык суроолоруна жооп берип, мыкты суроо бергендерге белектерди тапшырды. Ош шаардык мэриясы иш-чаранын жыйынтыгында күйөрмандар менен фотосессия болуп, Шевченкодон күйөрмандары кол тамга алышканын билдирди. Мушкер айым бүгүн 13 декабрда шаардагы мектеп-интернаттар бирине барып, шаардын мектеп окуучулары, жогорку окуу жайларынын студенттери менен жолугушуу өткөрөт. Валентина Шевченко Кыргыз өлкөсүнө 22 ноябрда келген. Булак Супер KG.